Кыргызстанда учурда 400-ге жакын, болжол менен 400-ге жакын чакан насыя берүүчү уюмдар иш жүргүзүп келүүдө. Маалыматтарга караганда алардын кредиттик портфели 16 миллиард сомго чейин жеткен. Бирок акыркы айталык бир 3-4 жылдын ичинде ушул насыя берүү саясатында бир топ көйгөйлөр пайда болуп, ушул тармакта дейлик. Ал бул жерде кардарлар тараптан дагы жана чакан насыя берүүчү уюмдар тараптан дагы бир топ кемчиликтер кетип жаткандыгы айтылууда. Чындыгында буга мисал катары биз ушул акыркы убакыттарда болуп жаткан ошол чакан насыя берүүчү уюмдарга каршы, алардын ишмердүүлүгүнө каршы өтүп жаткан митингтерди айтсак болот. Ошол карызынан кутула албай жаткан адамдардын кээ бирлерин ушул бөйрөгүмдү сатамын, карызымдан кутулуш үчүн, же болбосо өзүн өзү өрттөөгө чейинки барган кадамдарды айтсак болот. Айтор бул жерде бир топ көйгөйлөр бар. Демек, маселе эмнеде? Маселе бул жерде демек калктын финансылык жактан сабатынын төмөндүгүндө болушу мүмкүн. Ошол эле учурда чакан насыя берүүчү уюмдардын сүткорлук саясатына бир аз ооп бараткандыгында болушу мүмкүн. Же болбосо жалпылап айтканда чакан насыя берүүчү уюмдарды реформалоо системасын ишке ашырыш керекпи деген ушул суроолор туулат. Демек биз бүгүнкү бетме-бетте ушул кредиттик уюмдарды реформалоо керекпи деген теманы койдук. Ушул теманын тегерегинде талкуу жүргүзөбүз. Биздин ток-шоу башталды. Ассалому алейкум. Урматтуу аудитория, биздин ток-шоуга куш келипсиздер. Демек, бүгүнкү темага биз атайын адистерди чакырганбыз. Анда эмесе биз ал конокторду күтүп алсак. Оң жак трибунанын мейманын күтүп алабыз. Келиң. Бетме-беттин биринчи коногу Молдалиев Бектурсун мырза, Элет Капитал жоопкерчилиги чектелген коомунун Оштогу филиалынын жетекчиси, кесиби боюнча финансист, хоббиси топ ойноо, китеп окуу, баалаган саясатчысы Владимир Путин, ураны таза жана сапаттуу жашоо экен. Бектурсун мырза, экинчи трибунанын мейманын күтүп алабыз. Келиңиз. Усенов Сулайман мырза бүгүнкү биздин экинчи мейман, укуктук мейкиндик коомдук фондусунун директору, кесиби боюнча юрист, хоббиси кайрымдуулук иштерин жасоо, баалаган саясатчысы Азирети Умар, белгилүү адилеттүү халиф, жашоодогу ураны өзүңө жакшы көргөн нерсени башкага дагы каала дейт. Саламатсызбы? Жана ошондой эле биздин бүгүнкү ток-шоуну күзөткөнү келген эксперттер курамы бар. Алар болсо мен тааныштырып койсом, Жылдыз Бекбаева, Интерфакс эл аралык маалымат агенттигинин Кыргызстан түштүгү боюнча журналисти, эл аралык деңгээлдеги медиа эксперт. Саламатсызбы, Жылдыз? Жана Бакиров Азамат мырза, жарандык коомдун өкүлү, бүгүнкү биздин калыстар тобунун курамында. Саламатсыздарбы? Бектурсун мырза, алгачкы суроону сизге берүүдөн баштасам, ошол акыркы убактагы ушул чакан насыя берүүчү уюмдарга болгон коомдун кандайдыр бир бөлүгүнүн нааразычылыгы дейбизби, эмнеден улам келип чыгууда деп ойлойсуз? Бул болсо басымдуу биз айталык, насыянын пайыздык көрсөткүчүнүн жогору болгондугу деп көбүрөөк ушул сөздөр токтолот да. Сиз ушул жүйөгө кошуласызбы? Биздин оюбузча азыркы болуп жаткан митингдер бул кээ бир микрокредиттик мекемелердин таза эмес иштеп жатканында деп ойлойм. Кээ бир микрокредиттик мекемелер карыздын үстүнө карыз берип коюп, анан ушул аргасыздын жолуна барып жатышат. Ким эле ак үйдүн астына чыгып алып, мен ушундай карызымды төлөй албай жатам деп айткысы келсин. Биз аны түшүнүп жатабыз. Бирок бардык микрокредиттик мекемелерди бирдей кылып теңеген болбойт. Ошондуктан ар бирин бөлөк-бөлөк кылып караш керек деп ойлойм. Түшүнүктүү. Сулайман мырза, сиз ушул маселеде өзүңүздүн бир топ ойлоруңузду айтып келесиз, нааразычылыктарды айтып келесиз. Каршыңызда турат өкүл. Ушул чакан кредит берүүчү уюмдардын кемчиликтерин кандай, эмнеде деп ойлойсуз? Биринчиден, бул жерде маселени эгер карай турган болсок, негизинен микрокредиттик компаниялар качан пайда болду? Албетте Кыргызстан эгемендүү болгондон күндөн баштап. Ошол күндөн бери баштап карай турган болсок, бир да микрокредиттик компания азыркы учурда банкрот болгон эмес, жана жалган эмес, экономикалык жагынан караганда.
бардык азыркы учурда өсүп өнүгүүдө. Керек болсо акыркы учурда биз билебиз, Бай Түшүм деген чоң микрокредит компания болгон, банк деген деңгээлге чыкты. Бул деген эмне кандай көрсөткүч? Бул деген азыркы учурда микрокредит компанияларга ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Мыйзам жагынан караганда, экономикалык жагынан караганда. Эми өнүгүүгө биз каршыбызбы деген сөз бар. Биз буга каршы эмеспиз. Албетте өнүксүн. Кыргызстанда ошондой ишканалар керек. Бирок кандай өнүгөт? Кайсы жол менен? Ошол жагын карап кетсек. Негизин айтканда, эгер микрокредит компания каршы чыгып аткан жарандар боло турган болсо, мен дагы суранат элем, эч качан анын ишмердүүлүгүнө киришпей эле болгону саясатка. Себеби ошол экономикалык жагынан кредиттик саясатка киришүү. Кандай берилип жатат жана кандай иштетилип жатат. Көбүнчө байкайбыз, микрокредит компаниялар берген кредиттин процентин бир калпта айтат, бирок тажрыйбада карай турган болсок, ал процент кичине башкача көрүнүп калат. Мисалы айтып өтө турган болсок, акыркы учурда Улуттук банк тарабынан өтө көп токтомдор кабылданып атат. Өтө көп мыйзам долбоорлор иштетилип атат жогорку кеңеште. Эмне себептен? Себеп 20 жылдан бери, Кыргызстан эгемендүү болгондон бери бул институт, мындай айтканда, бир мамлекеттин ичинде мамлекет реформага барган эмес. Бул толугу менен реформага керек. Бирок реформа революция эмес, реформа керек. Бектурсун мырза, ушул чакан кредит берүүчү компаниялар көбүрөөк өзүн ойлойт, элди ойлогондон көрө өзүн көбүрөөк ойлойт. Ошондуктан баягы бир дагы ушундай компания бүгүнкү күнгө чейин банкрот болбоду. Ошол себептен булар көбүрөөк мындай сүткөрлүк саясатына көбүрөөк болуп кетип атат деген сөздөр айтылат да. Сиз буну туура эле кабыл аласызбы же ошол балким айрым эле бир компаниялар мындай көбү жагып атабы? Жок, макул эмесмин бул айтылган сөздөргө. Сүткор деп, эгерде берилген насыя үй бүлөлүк бюджетке зыян тийсе, ошону сүткор деп атаса болот. Мен сүткор деп банкты жана микрофинансылык мекемелерди атагым келбейт эле. Эгер биз антип атай турган болсок, биздин инвесторлор, чет өлкөлүк инвесторлор бизден качканга аракет кылат. Ким эле сүткор болуп өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзгүсү келет. Бүгүнкү күндөгү орточо берилген пайыздар бул мен жеке оюмда 30-35 тегерегинде жылдык эме. Ушундайбы? Биз эсептеп келдик, орточо пайыз 44%. 44 да? Демек бул сиз ойлойсуз үй бүлөгө бир мындай оорчулук келтирбейт. Бул пайыздар. Бул пайыз оорчулук келтирбейт. Кээ бир учурда банктан алгандан көрө жана ломбарддардан алгандан көрө микрофинансылык мекемеден алган пайда алып келиши мүмкүн. Керектүүрөөк болушу мүмкүн. Кошуласызбы Бектурсун мырзанын оюна? Эгер ушул жерде экономист балдар болуп турган болсо, эгер телекөрүүчүлөрдүн арасында бизнесмендер болуп турган болсо, 44% бул өтө опурдалдуу пайыздар. Опурдалдуу. Эмнеге дегенде, албетте математикалык жагынан эсеп кылсакка бул оңой, бирок экономикалык жагынан караганда, мамлекеттин стратегиялык жагынан караганда, биздин азыркы учурда башында белгилеп кеткендей сиз, Талант мырза, жарандардын азыркы учурда кредит жөнүндө маалыматы жоктугу. Бул эмне деген? Эмне себептен? Мурунку учурда биздин 2005 жыл акыркы биринчи революция болуп аткан болсо, 2010 жыл да бир революция болуп аткан болсо, ушул жылга чейин жарандардын укугу каралган эмес. Микрокредиттик компания тарабынан каралган эмес. Бул жакта менин беттеш болуп турган коллегам айтып атат, өнүгүүдө депчи. Мен албетте айтам, өнүгүүдө. Себеп микрокредит компания өзүнүн негизги багытынан жылган. Ал жеке банктын саясатын өтүп алган. Микрокредиттик негизги багыты башка. Кредиттик жеке банктын саясаты башка. Себеп эмне дегенде, Кыргыз Республикасынын микрофинанс уюмдары боюнча мыйзам бар. Ушул мыйзамдын биринчи беренесинин 3-чү пунктунда ушундай дейт. Негизги анын максаты бул жакырчылыкты жоюу, калкты иш менен камсыз кылуу, деңгээлин көтөрүү, ишкердикти өнүктүрүү жана Кыргыз Республикасынын калкынын социалдык жактан жабыр тартылышына көмөк көрсөтүү үчүн. Негизги бул мыйзамда көрсөтүлгөн түзүлүштөгү максаты. Албетте, мыйзамдагы көрсөтүлгөн негизги багыты, мына фундаменти. Bundan алыстабаш керек. Ал эми азыркы айтып аткан нерсе 44% деген бул социалдык жагынан жардам көрсөтүү эмес. Бул кайта өзүнүн пайдасын көрүү. Орустар айтмакчы для выгоды. Ал эми азыр жакырчылыктан чыгаруу эмес, кайта жакырчылыкка багындыруу болот. Көп микрокредит компаниясынын клиенттер албетте мен айта албайм бардыгы деп. Бирок аз сандагы жарандар кайта төлөп аткан болуш керек. Бирок көбү
пайызын кайта төлөш үчүн башка бирөөлөрдөн карыз алат. Жана эң бизде болгон очуурдуу проблема бул эмгек миграциясы. Сыртка чыгып, Россияда иштеп, Казакстанда иштеп, өзүнүн карыздарын төлөп. Демек, Виктор Сымырыз айтып жаткан 97-98% биз менен жакшы иштешет дегени ошол убагында төлөй албай башка бирөөдөн карыз алып төлөгөндөр да кирип кетеби анда ошол пайызга? Албетте. Биздин өзүбүздүн тажрыйбаны карап турган болсок, көп учурларда өзүнүн карызын төлөш үчүн эжелеринен, акелеринен, башка болгон туугандарынан башка кредит алдырат. Себеп ал адамга азыр кредит берилбейт. Эмне себептен берилбейт? Себеп ал нерсе 2010 жылдан кийинки болуп аткан саясат. Улуттук банк ошондой токтом чыгарды. Бир кредиттин үстүнө экинчи кредит берилбесин деп. Бул саясат качан башталып чыкты? 2010 жылдан кийин. 2010 жылга чейин бул нерсе болуп турган. Микрокредит компания болобу, жеке банк болгонбу, 2 эмес 3 кредит берген дагы фактылар бар да. Негизги функциясынан чыгып кетти деп ушу жүйөнү кармап атат да, Сулайман мырза. Бул компаниялар негизги функциясынан чыгып кетти, жалаң байууну көздөп калды деп. Жок, Кандай карайсыз? пайыздык ченемдер боюнча эми микрокредиттик мекемелер асмандан алып 44% мындай эптеп элди тоноо максатын көздөгөн жок да. Мисалы үчүн мен деле жаранмын, мен деле көрүп иштеп жатам. Анан просто экономикалык, финансылык толук түшүнүк жок болуп атат. Мен ошого бул кагазды даярлап келдим эле. Бул жерде толугу менен көргөзүлгөн 44% каяктан келип чыккан. Сиздер билесиздер, биздин мамлекет акча булагы тартыш биздин мамлекетте. Ошондуктан чет мамлекеттик финансылык институттардан насыя алышат. Ал инвесторлор биздин рейтингди эске алып, экономикалык жана социалдык рейтингди эске алып 10%дан берип жатышат азыркы учурда. Ушул банковский операция бул хеджирование деп аталат, и ал 10% түзөт орточо эсептен. Андан кийин операционный расход, операциялык чыгымдар. Эң чоң чыгым болуп ушул эсептелинет. Бул чыгымдарга кызматкерлердин айлык акысы, микрокредит мекемелердин кеңселерин ачууга кеткен чыгымдар, микрокредиттик мекемелердин аренда акысы жана байланыш түйүндөргө коммуналдык чыгымдардын баардыгы 21%, минималь 21% түзөт. Анан финансылык мекеме өзүнүн туруктуулугун сактап туруш үчүн орто эсеп менен 4% капитализация болуп туруш керек. Ал кийинки керек болгон адамдарга кайрадан насыя бериш үчүн, өзүнүн инвестициялык рейтингин жогору кармаш үчүн ушул 4% болуш керек. Орто эсеп менен 44%га келип чыгып атат. 44%ды сиз ыңгайлуу деп эсептейсизби жөнөкөй жаран үчүн? Эми өзүңүздүн азыркы көз карашыңыз кээ бир учурда ыңгайлуу. Келиңиздер, мына мисал катары анда биз азыраак пайызда бергенге мүмкүнчүлүк пайда болмок. Микрокредиттик мекемелер азыркы шартта керекпи, керек эмеспи? Ошону мисал катары көргөзөйүн. Мына мен бүгүн барып магазинден суусундук сатып алдым. Бул идиштеги суусундукту 45 сомго. А бул идиштегини 25 сомго. Эгерде ушул эки суусундукту бирдей стаканга коюп иче турган болсок, бул идиштен коюлган суусундук 2 эсе кымбат болот. Бирок эмнегедир адамдар ушул идиштеги суусундукту көбүрөөк алышат жана алып ичишет. Себеби эмнеде? Ыңгайлуу көтөрүп жүргөнгө. Жана бир гана өзүңүздүн суусундугуңузду кандырыш үчүн бүгүнкү күнгө жетет. А бул идиштеги суусундук башка учурга ылайыкташтырылган. Ушундай эле микрокредиттик мекеме менен банктардын пайыздарын теңеш керек, же болбосо дагы түшүрүш керек дегенге эми түшүрсө болот, жакшы болмок. Мен деле каршы эмесмин. Улуттук банк тарабынан өзүңүз айтып кеттиңиз, 2010 жылдан баштап бир кыйла өзгөрүүлөр кирди. Мисалы үчүн штрафтык пеня деп коет. Бул мурда 0,5% болсо, кечиккен суммага 0,5% эсептелинсе, азыркы учурда берилген кредиттин пайыздык ченемден өтпөш керек деген. Андан сырткары, эгерде кечигип төлөбөй жаткан болсо, пеня 20%дан ашпаш керек. Берилген сумманын насиянын 20%дан ашпаш керек деген чектөөлөр кирип жатат. Бул жерде менде бир суроо болуп атат да. Сиз айтып атасыз, негизинен азыркы учурда дагы өнүктүрүш үчүн Кыргызстанда мыйзамдар керек. Мыйзам жагынан мен айтат элем, микрокредит компания өтө жакшы корголгон. Өтө жакшы корголгон.
өтө ыңгайлуу шарттар түзүлүп берген. Себеби буга чейин айтып атасыз, мындай шарттар кылган эмес эле деп өзүңүз айтып атасыз, мен айткан сөзүм. Эми 2010 жылдан бери бул окуяны мен жакшы дей албайм. Бул жаман окуя, бирок ушул жаман окуянын себебинен көптөгөн ушундай бир фактылар чыгып атат да. Бизде өзүбүздө жарандардын укугу бузулуп атат дегенчи. Азыр форс-мажор жана айтып атасыз. Айтыңызчы, ушу 2010 жылга чейин сиздер келишимдерде форс-мажорду көрсөтөт элеңерби? Форс-мажордук келишимде көргөзүлгөн эмес, бирок көргөзүлбөгөн болсо дагы окуя болгондон кийин биз жеңилдетип бердик. Бардык ким жаракат алган болсо, керек болсо пайыздарын кечип бердик, пеняларын кечип бердик, сумма кредиттин насыянын суммасын болушунча узартып бердик. 2012 жылдын аягында гана акыркы биздин клиенттер, биздин кардарлар төлөп бүтүштү. Мен бул жерден эксперттерге кайрылайын. Азамат мырза, ушул убакытка чейинки талкууга кандай баа бердиңиз тараптардын жана өзүңүздүн бүгүнкү тема боюнча оюңуз? Мен оюмча бул жак мырза Бектурсун өзүнүн кандайдыр бир маркетингке ыңгайлашкан бир стилде алып барып атат окшойт дискуссияны. Мен оюмча көпчүлүк мына жерде отургандарга түшүнүктүү мисалдарды келтирип жатат. Мен айтайын дегеним, ушул эфир менен пайдаланып бир конкреттүү кредиттер боюнча да маалымат берип атат да, мисалы жана үстө кайсы статьялардан түзүлөт деген нерсеничи. Бул мен оюмча жакшы тажрыйба. Мен ушу передача үчүн дейм. Мына көргөзмө куралдарды алып келип, Сулайман мырза кантсе да булар азыр ошо жанагы укук чыгаруучу жаатында бир мыйзамдарды демилгелеп жатышкан мезгили. Сулайман мырза көбүнчө ошол микрофинансылык уюмдардын укуктук негизин сынга алып атат окшойт. Анан өзүмдүн оюмча айтсам, мына чакан кредиттик уюмдарды реформалоо керекпи деген суроого, эми реформа кандайдыр бир пландаштырылган, бир белгиленген, чектелген мезгилде кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү киргизүү боюнча атайын ишмердүүлүк жок. Реформалар болуп атат. Жанагы неустойка деген түшүнүк барып турабы, пеня, штраф, ошолор негизги сумманын 20%-нан көп болбош керек төлөгөнгө келгенде. Бул укукту коргоонун бир механизми да. Биз көбүнчө ойлоп атабыз, укукту коргоо дегенде эле балта менен кесе чаап эле бирөөнүн жанагы мүмкүнчүлүгүн чектеп коюп, экинчиге жака эркиндикти көбүрөөк берип коюу эмес. Бул конкреттүү механизмдер. Дагы бир механизм, мисалы эффективная процентная ставка деген бар. Кредиттик договор түзгөндөн кийин мен өз эрким менен келип мен кол коюп алдым деген тарап эле күнөөлүү болуп калбастан, кредит берип аткан тараптагы рисктерди чогуу тартсын деген бир укуктук бир негиздеме да. Рахмат. Мен коллегам Азамат аябай туура айтып кетти да. Сулайман мырза айтып атат, ошол кредиттик бүгүнкү темага кайрыла турган болсок, чакан кредиттик уюмдар бүгүнкү күндө аларды реформалоо керекпи же керек эмеспи? Мурда башка темаларда сөз болгондо, анан бүгүнкү темага кайрыла турган болсок, Сулайман мырза бул суроого кайрадан кайрылып келип атат да. Бирок бул кредиттик компаниялардын өкүлү боло турган Бектурсун мырза бул суроодон бир аз четтеп атат да. Ошол бул суроого бир ачык мындай тагыраак бир жооп алгым келет да. Көрөрмандар дагы ошону каалайт деп, бүгүнкү берүүнүн дагы максаты ошол деп ойлойм да. Анан эгер дагы айтып кете турган болсок, жана сүткорлук жөнүндө сөз кетти. Бектурсун мырза өзү аябай сонун аныктама берип кетти. Берилген насыя эгерде үй бүлөнүн турмушун начарлатпаса деген. Анан бүгүнкү күндө мен да ушул маселеге көп эле кайрылып жүрөм, көп эле изилдөөлөрдү, көп эле макалаларды жазып атам. Азыр да бир акыркы ушул кредиттик компаниялар менен заемщиктердин ортосундагы ушул жана келишпестик биздин коомдо канчалык деңгээлде ушул конфликтини жана чыңалууга алып келип атат дегендин үстүндө бир чакан бир изилдөө кылып атам. Биздин эми кредиттер, насыялар обычно эмне үчүн берилет? Кандайдыр бир чакан ишкерлик үчүн, кандайдыр бир ишти баштап кетүү үчүн берилет. Бирок биздин учурда көбүнчө эле бир кандай бир иш-чараларга берилип калып атат да. Кудай өткөрүүгө дагы кредит алган учурлар болуп атат. Той өткөргөнгө да кредит алган учурлар болуп атат.
Анан менде суроо туулуп атат, ушу кредиттик уюмдар биригесиңер ассоциацияга. Силердин араңарда бир мына орган саморегулирование өзүңөрдүн бир жанагындай орган жокпу, ошондой бир учурларды кандайдыр бир жеңилде мындай орусчалап айтканда пресекать эте турган бир учурлар барбы? Контроль көзөмөлдөйсүздарбы? Акча бергенден кийин ошол кардарыңар чындыгында ошол багытта иш жүргүзүп атабы же бул жак эксперттер айткандай бир той өткөрүп же бир нерсе кылып жок кылып койгон кандай? Ошондой бир проблемный ситуациялар болду беле силерде дегендей да? Албетте болот. Бирок кредиттин максаттуу иштеттиби, максаттуу иштетпедиби биз барып текшербейбиз, бирок озмо-оз. То есть ишеничтин негизинде түзөбүз да биз насыяны берип жатканда ишенип бергенбиз. Демек ал кийин келгенде дагы ишенип сурап жооп алабыз да, кандай максатта иштетти. Калктын баягы финансылык сабатынын төмөндүгүнөн көп ушундай компаниялар пайдаланат деп сиздер баягы маектешүү учурунда ушул маселелерди эске алындыбы негизи? Кардарлардын билими, алардын финансылык сабаттуулугунун жөндөмдүүлүгү мындай же баягы эптеп тиги канча сураса ошону берип залогун алып калып анан кандай кылсаң ошондой кыл, ушул убагында төлө дегендей принципи кандай? Жок. Албетте, насыя берердин астында биз анализ жасайбыз. Финансовый анализ деп коет. Ал жерде канча киреше алып келет, үй бүлөсүнүн кирешесин эсептейбиз, чыгашаларын эсептейбиз. Андан соң биздин кредиттин ар ай сайын төлөй турган төлөмүн төлөй алабы? Төлөгөндөн кийин канча дагы подушка деп коет, безопасность. Канча процентте подушка калат. Ошону эсептеп туруп, эгерде минус эмес, плюсовая болуп турса, анда биз кредит насыя беребиз. Суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Бүгүнкү тема боюнча. Самасов Бектурсун мырза, мен сизге суроом төмөндөгүчө, сиз сөзүңүздүн арасында айтып кеттиңиз, биз пайыздарды жок кылдык, кредит алуучуларга шарт түзүп бердик, алар 2012 жылдын аягына чейин төлөп бүтүштү деп. Бирок ошол ак үйдүн алдындагы өрттөнүүлөр, митингдердин себеби эмнеде деп ойлойсуз? Бардык микрокредиттик мекемелер таза, ачык, айкын иштей беришпейт. Кээ бирлери бага КИП деп коет, кредиттик ишенимдик бюро деген бар. Алар менен кызматташпагандар канча карызы бар экенин ал кишини билбеши мүмкүн. Ошондуктан ал кишиге дагы үстүнө кредит берип, насыя берип, дагы карызга отургузуп коюшу мүмкүн. Мен аудиториядан бир нерсе сурагым келип атат. Эми албетте бул ошол үй бүлөлөрдүн мүчөлөрү, мен билгенче айтсаңыздар 44% сиздин жооңуздан мурун мен кызык сурап атам да. 44% бул нормалдуу эле процент эсептейсиздерби? Жок. Сиздерчи? Сиз эсептейсиз. Бирөө болду, экөө болду. Калгандары мындай жок деп атат да. Үчөө болду мындай. Бу жерде мен да кошуп кетсем болот. Мындай. Мен да каршы. Нормалдуу эле көрүнүшкө же каршыгабы? Каршы, Себеп сиз айткан түрлөрдөн да башка түрлөрү бар. Башка да түрлөрү бар. 72%дан берген. Алар юстициядан жеке ишкер катары күбөлүктү алат. Жана өзүнүн атын микрокредиттик компания мисалы деп коет. Жаралышпы, турулушпу, өзүнүн ишмерлигин жүргүзө берет. Эми менин айтып аткан себебим, микрокредиттик компания эгер айтып аткан боюнча реформа керек эмес дей турган болсоз, эгер эртең донорлор 12%дан бере турган болсо, сиздерде башка ала турган каражатыңыз жок болсо, алганга сиз шарттуу болосузбу же башка жерден да издеген аракет кыласызбы? Эгерде суроо талап болуп жаткан болсо, эмне үчүн аны жойбош керек? Неге дегенде донорлордун берип аткан нерсеси биз билишибиз боюнча, донорлор эч качан өзүнүн саясаты боюнча келгенде Кыргызстанга талап койбойт бир нерсени бир багындырууга. Негизги максаты аларга өнүктүрүү. Эмне себептен сиздер анда койбойсуңар талапты өнүктүрүү үчүн могу проценттик деңгээл өтө жогору деп. Анын негизги максаты жакырчылыктан чыгаруу боло турган болсо, эмне себептен ошо кредиттик пайыздарын төмөндөтпөйт? Банктан да качырып атат. А бирок маалымат боюнча айтканда микрокредит компаниялар ыңгайлуу себеп алардын пайызы аз деп беришет. Жарандардын түшүнүгү боюнча жана биздин жана жөнөкөй юристтердин түшүнүгү боюнча микрокредит компаниянын пайыздары төмөн банктардан. А сиз айтып атасыз, что банктардан 10 күн ичинде алат деп. Мен ага да кошулбайм. Сен Аман банк рекламасын окуп турган болсоң 2 күндө алып берем деп. 2 күн ичинде.
любой мамон банктын сыртына карап турмаса 2 күн ичинде мен сага кредит алып берем. Бул биринчи нерсе. Үчүнчү нерсе, эмне себептен микрокредит микрокредиттик компаниялардын саясатын сиздер реформага каршысыңар? Эмне себептен? Мына сиз агро деп атасыз. Элестетиңиз, Кыргызстанда бизде шарт өтө оор. Катуу жаңбыр жаашы мүмкүн. Былтыркы болгон сууктар, канча мал өлүп кетти, канча деген эгиндер бизде курап кетти, канча эгин мисалы базар коргондо суунун астына калып кетти. Ошол жерде сиз форс-мажор жөнүндө сөздү жакшы алып кетпей жатасыз да. Форс-мажор мурун каралган эмес келишимдерде. Бирок азыркы учурда сизде да каралат ошо форс-мажор. Келишимдерде. Жазуу түрүндө мындай жана орусча айтканда не устно, а письменно. Сиздерде ошо жанагы сөзмө-сөз калбастан чындыгында келишимдерде көрсөтүп атасыңарбы? Форс-мажор учурунда эмне кылынат? Же форс-мажорго эмне кирилет? Мен башка мекеме үчүн жооп бере албайм, бирок биздин мекемеде апрель окуясында каза болгондор үчүн толугу менен кечип берилген кредиттер. Ал эми жаракат алгандар үчүн пайыздары токтотулган. Эмне себептен улантырып бергенсиздер 2012-жылга чейин? Себеп мүмкүнчүлүк жок алардын. Биз барып үйүн тартып алышыбыз керек. Же 2014-жылга чейин чозуп бердиңерби? Жок, биз биринчи сүйлөшүлөт. Канча убакыттын ичинде сиз бизге ушул болуптур, кыйналыпсыз, канча убакытта төлөп бересиз деп. Алар 1 жыл сурашат. Макул 1 жыл беребиз. Азыраак суммадан кылып бөлүп. А эгер 2014-жылга чейин сурансачы? 2014-жылга чейин негиз болуш керек да. Эмне себептен? Мисалы үчүн 5000 сом карызы калган болсо, аны биз 2014-га чейин чозуп койбойбуз да. Жок, мен суроом базар экономикасы. Бектурсун мырза, мен кайта суроом кайталап коеюн, себеп эмне дегенде бул жерде сиздин жообуңузда мен бир акыйкатчылык айтып элдерге түшүндүрөйүн деп атам. Жеке микрофинанс компаниялар Кыргыз Республикасында мыйзамдарга баш ийеби, баш ийбейби? Ачык эле айтайын анда ушу суроомду. Эмне үчүн баш ийбейт? Биз Кыргызстанда жашап жатабыз. Сиз мисалы суроодо айтып атасыз. Сиз конкреттүү айтсаңыз, могул жерде микрофинансылык мекеме баш ийбей койду депчи. Мен сиздин азыркы жообуңуздан бир жоопту айтайын, өзүмдүн жообум эмне себептен мындай суроо берип атам. Себеп сиз айтып атасыз 2014-жылга чейин негиз болуш керек депчи. Ал эми мен сиздерге маалымат катары айтайын, анда 30-апрель 2012-жылы премьер-министр Бабанов болуп турган маалда токтом чыккан. Жапа чеккен насыя алуучуларга деп. Ошол жерде мораторий киргизилсин деп. Сиз бул боюнча маалыматыңыз бар. Бул негиз катары иштетилеби же иштетилбейби? Парламент жапа чеккен адамдар үчүн мораторий, үйүн алып койгонго мораторий коюш керек деген талап менен чыккан. Ал нерсе президентке чейин барып, ал жерде президенттин астында кайра артка кайтарылган. Жок, Бектурсун мырза, сизге мен маалымат катарында сизге айтып коеюн. Мирбек Бабанов өкмөт башчы болуп турган маалда 2012-жылдын 30-апрель күнү ошо токтомду кабыл кылган. Ал жерде жогорку кеңештин эч кандай тиешеси жок. Жогорку кеңеш ал мыйзам долбоору боюнча аны инициатор катары мен жүргөм. Ал жерде да көп фракциянын депутаттары. Мен айтып атканым өкмөт башчынын кабыл кылган токтомуна жеке банктар болбосун, жеке микрофинансылык компания жөнүндө сөз болуп атат. Булар баш ийеби, баш ийбейби өкмөттүн токтомуна деп турат. Себеби ал кабыл кылган, эгер жогорку кеңештин эч кандай тиешеси жок. Бул өкмөттүн кабыл аткан чечими. Өкмөттүн кабыл аткан нормативдик акт. Өкмөттүн кабыл аткан нормативдик акттар керек болсо, ички иштер министрлиги аткарат. Саламаттык сактоо министрлиги аткарат. Билим берүү министри аткарат. Мен ошол жөнүндө айтып атам. Бектурсун мырза. Сулайман мырза, сиз өкмөт чечим чыгарса, токтом чыгарса, микрокредиттик мекемелер ал чечимди четке тартып койду дейсизби? Сиздин маалыматыңыз туура, менин маалыматым боюнча бул парламентте каралган. Ошол токтом долбоор катары өкмөт башчыга барган. И өкмөт башчы ошол кол койгон, ошол токтомго. Маалымат үчүн сизге дагы айтып коеюн, ошону карап чыксас болот. Токтом кежиден тапсас болот. Ошол жерде 2014-жылдын аягына чейин мораторий киргизилсин, сунуш катары киргизилген. Рахмат. Сиздин азыр кечиресиз. Сол бериңиз. Кыргызстандын өнүгүшү үчүн буларды реформа кылбаса болбойт. Себеби ошол процентке үстөк баага лимит коюлса, булар 44%, бул жылдык процент туурабы? Жылдык процент бул бир аша чапкандык деп ойлойм. Булардын өзүнү байтыш деп айтып кетти бул байкебиз. Эгер өзүнүн пайдасын ойлоп жакырчылыкты жоёбуз деп келишкен болсо, саны көбөйбөйт болчу. Биз азыр калкка маалымат берип атабыз да. Карапайым калкта балким форс-мажорду түшүнбөгөн адамдар болушу мүмкүн. Мен сизден тактама катары форс-мажор деген эмне?
Форс мажор деген бул ошол кардардын күнөөсү жок, бирок сырттан келип таасир тийген зыян бул форс мажор деп аталат. Мисалы үчүн сиз насыя алдыңыз. Сиз июнь окуясын көткөн жоксуз. Бирок болуп кетти. Сиз форс мажор окуясына туш келдиңиз. Орусча абстракция неопределимой силы деп коет. Кыргызча отурганда кыргыз тилчилер менен сөйлөшүп көрсөк, ашып жеңип өтүүгө мүмкүн болбогон күч. Урматтуу туугандар, Бектурсун мырза меники жанатан бери айткан семье форс мажор бул июнь окуясы эмес. Керек болсо адам жөнөкөй өлүп калышта форс мажор. Кудай сактасын, эгер адам кечинде жатты, эртең менен турбай калды. Аны бирөө эмне күттү эле. Аны бирөө билбеди эле. Машина уруп кетти. Форс мажорго жатпайбы? Бул деген сөз эмне себептен мен долбу неме келишимдерде көрсөтөм. Эмне үчүн июнь окуясы форс мажор эмес? Июнь окуясы форс мажор эмеспи? Жок, эмес деп атпайсызбы? Жок, мен азыркы сизге айтып аткам, бир гана ушу форс мажор ушу июнь окуясы кирбейт деп атам да. Июнь окуясы бар деп атат, июнь окуясы форс мажор. Мен айтам, июнь окуясы гана форс мажор эмес, июнь окуясы гана форс мажор эмес. Башка да форс мажорлор бар. Айтып атпаймынбы? Эгер адамдан таасир этпей, жок, кечирip Бектурсун сырттан келип зыян келген болсо ал адамга форс мажор деп эсептелинет. 2010 жылга чейин, мисалы 2010 жылга чейин азыркы мен айткан нерселер бир жаран менен болду. Форс мажор катары карадыңарбы же карабадыңарбы анда? 2010 жылда гана кара баштапсың. Сиз айтып атасыз, 2000 жыл болду, реформа дейм да, форс мажор иштетпиз. А бир 2010 жылга чейинки болгон азыркы мен айтып аткан бир жагдайларга түшүп калган жарандар. Форс мажор юриспруденция менен чыгарган. Ошолорду кантип карадыңар? Форс мажор карадыңарбы же жөнөкөй эле мындай экономикасы өзүнө деңгээлде жарышы эле бир жаран катары эле карадыңар? Себеп сиз жооп бербей атасыз. Форс мажор азыркы учурда силердин келишимиңерде көрсөтүлүп атабы же көрсөтүлбөй жатабы? Сиз сөзүңүзгө аралашып суроону кабыл алайын. Чакан кредиттик уюмдарды реформалоо керек, сөзсүз. Себеби дегенде чакан кредиттик уюмдар жана кредиттер азыр элибизде абдан кулаш жаюуда. Бул кредит берүү дагы, кредит алуу дагы бул шариятта арам делет го. Буга кандай карайсыз? Жооп берем. Бул бүткүл дүйнө жүзүндө микрокредит мекемелери иштейт. Анан эгерде бюджетке үй бүлөлүк акыбалга оор келбесе, үй бүлөлүк акыбалга пайда алып келсе, мен ойлойм бул жакшы эле нерсе деп. Элге кредитти өздөрүнү байытыш үчүн берет деп атпайсыздарбы? Мен буга кошулбайм. Кредит берүү бул элдерге кандай десем, жакшы мүмкүнчүлүк да. Илгери мисалы тууган жардам берет болчу да, бир кандай десем, оор акыбалга түшүп калгандачы, азыркы учурда бир көзүңө экинчи көзүң душманда, азыр акча бербейт бирөөдөн сурасаңчы, ишенич да, бул кредит алып ишиңди улантып баштап кете берсең болот. Мен да ушул кызга кошулам. Эгер туура эмес болгондо бул микрокредиттик компаниялар көбөйбөстөн, кардар болбойсон өзүнө өзү жоюлуп кетмек эле да. Чакан кредиттик уюмдарда жарнамалар өтө көп да, атаандашуулар. Ал эми ошол жарнаманын негизинде алар өзүнө клиентти тартат дагы, пайызды төмөн жана ошол клиентке жагымдуу кылып айтат. Кийин 1-2 төлөмдөн кийин ал кандайдыр бир байкалып атат, кагаз жүзүндө бурмалуулар болот да, кийин ошол адамды кыйнап коюп, жогорураак акча төлөп коет дагы, бул жактан өзү банкрот болуп калышы мүмкүн да. Ошол негизинен бул жарнама негизинен эмес, иш жүзүндө тагыраак аткарып койсо, ошого басым жасаса, бул клиент ошого көбүрөөк келбейтпи дейм да. Бир эле ушу адамдардын финансылык билими төмөн болгон үчүн эле банктарга барышпай, микрокредиттик компанияларга тизилип алды деп ойлойсузбу? Плюс жактары бар да. Микрокредиттик компаниялар дейт, азыркы учурда Тазабекте берип атат, Кипрестин Тазабек деген страницасында ачык болгон акыркы пайдасы дейт. Кээ бир микрокредиттик компаниялардын пайдалары банктарга жакындап калды дейт. 2011 жыйынтыгында дейт, KCB 277 миң сом дейт. Демир Кыргызстан International Bank 202 миң сом дейт. Бул азыр тыйындарын айтпай атам. РСК банк 170 миң сом дейт. Экоисламик банк 61 миң сом дейт. Эми бул жерде микрокредит компанияларга көрсөтүп атат. Окуп берейин. Мөл Булак Финанс 271 миң сом. Бул деген даже РСК банк менен тиги Экобанкты басып калып атат. Закрытое акционерное общество микрофинансовая компания финансовая группа компания 157 миң. Финка 129, Байтүшүмү партнеры 100.
мен айтып атканым, бул баалар менин сөздөрүм эмес. Бул баалар Акипрессте турат. Эгер биз микрокредит компанияларды реформа кылбай турган болсок, жөн эле банк болуп ачылып албайсыңар. Зачем анда элдерди алдап биз микрокредит компаниябыз деп. Банк катары өтүп алгыла. Банк катары кыла турган болсоңор, силерге эч кандай претензия болбойт. Биз айтабыз, бул жеке коммерческий банк. Бул негизги максаты бул өзүнө пайда табуу. Бизге чисто микрокредит компания керек. Кыргыз Республикасынын мыйзам негизинде экинчи беренесинде көрсөтүлгөндөй. Жакырчылыкты жоюу, калкты иши менен камсыз кылуу, деңгээлин көтөрүү, ишкердикти өнүктүрүү жана Кыргыз Республикасынын калкынын социалдык жактан жапыр тартышына көмөк көрсөтүү үчүн микрофинансиялоо боюнча жеткиликтүү кызмат көрсөтүүлөрдү жүзөгө ашыруу микрофинанс уюмдарынын максаты болуп саналат дейт. Туура. Бул диндин сөзү. Бул жогорку кеңеште кабыл кылынган мыйзамдын негизинде. Башына айтып кеттиңер, бардыгы микрофинансылык компаниялар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарга баш ийет деп, туурабы? Баш ийет деп. Экинчилерге заметка просто. Мындай мыйзамдар жөн чыгарылбайт. Микрофинансылык компания өзүнүн багытын алыш керек. Качанга чейин биз так айтабыз, бул 44% деп. Качанга чейин биз айтышыбыз керек банктар менен салыштырмалуу. Жооп берсең болот. Мына да экинчи суроо. Сиз форс-мажор жөнүндө жооп бербей атасыз. Себеп микрофинанс компания форс-мажор көрсөтүлбөй жатат азыр. Балким бүгүндөн баштап куда каласы өткүзгүлө. Экинчи сырга да чоң талап. Кыргыз тилин өткүзгүлө. Мына мен Аксыга барып келдим. Аксыда кайсы бир Сарчектин жанында кредит алышып атат. Келишимдерин окусам орусча. Ой, кыргызбай каяктан түшүнсүң, орусча дагы болгон. Пролонгация деген сөздү ушул жерде айтсак, керек болсо финанстар түшүнбөйт. Аккредитация деген сөздү түшүнбөйт. Кредит деген сөздү эми биз түшүнүп келип атабыз. Ал эми пайдасын көрүп эле бул жактагы зыянын карабай турган болсо, бул да туура эмес. Бирок менин да талабым, албетте микрофинансылык компания өнүксүн. Мына жаңы компаниондо нерсе ачылып атат. Исламское окно микрофинанс компания. Ачылсын, ошол ылайыктуу талаптарын койсун, пожалуйста. Бирок биздин талабыбыз, эгер силер коммерческий өзүңөр целинган болсо, банк катары өткүлө дагы микрофинансылык компаниялардан анда арасын булгап алгыла. Банктарга элдерге ыңгайлуу шарт эмес. Бул банктарга мына конкуренция түзүү. Мен сага 3 күндө 4 күндө таап берем, сен таап берем, берем, сен банкка 10 күн чукуба. Силер ушул рекламаны берип атасыңар. Мен каршы эмесмин микрокредит компания. Болгону өзүңөрдүн багытыңар кайта түз алып алсаңар. Жок, реформа деп кайдан ала турган болсоңор мамлекеттен, ошончо алыңар. Анда ошол пайдасын бербейсиңер белки төмөн болгон пайыздар менен. Рахмат, кечиресиздер, биз жыйынтыктайбыз. Азамат мырза, багыңыздарды бериңиздер. Бектурсун мырза биринчи мына даярдап келген материалдарын алаксыдуу, айтор биринчи бөлүгүндө мен жогору баа кое албадым, бирок экинчи бөлүгүндө алаксыбай позициясы конкреттүүрөөк, түшүнүктүүрөөк болду. Сулайман мырзанын айта турган нерселери көп топтолгон, айтор билбейм. Экинчи бөлүгүндө кээ бир суроолорду орустар наводящий деп коет го, наводящий суроолорду канча түрү бар дегенге окшогон суроолорду, кайсы мыйзамдын негизинде иштейсиңер деген суроолорду. Жылдыз, сиз кандай баа бересиз теле таймашка, тараптарга кандай баа бересиз? Эми эки тараптын деле аргументтери азыр жөндүү болуп атат. Себеби дегенде Бектурсун мырза дагы ошол микрокредиттик компанияда иштеген үчүн анын позициясы да түшүнүктүү. Сулайман мырзанын дагы өзүнүн позициясын жанагы аябай маалыматты көп жанагындай маалыматты жакшы билгендиги көрүнүп турат. Анан бир эки нерсени жанагы айтылып атат да, төлөнбөй калган эми насыялар жөнүндө сөз болуп атпайбы? Ушул жерде жана кредиттик уюмдар өздөрүнүн жана жоопкерчиликти алып коюп атат да. Бул жерде кандайдыр бир деңгээлде ошол кредит берип койгон кредиттик уюмдардын дагы жоопкерчилиги бар. Себеби жана айттыңыз, Бектурсун мырза, анализ кылабыз, биз издейбиз деп. Түшүнүктүү. Адамдын өлүмү менен дагы бүгүнкү күндө кредит берген, насыя берген тараптар эсептешпей атат. Тилекке каршы. Бул моралдык тарабы, бирок ошону эске алыш керек. Бүгүнкү күндө кредиттик уюмдарына жана айтып атпаймынбы, чогуу биргелешип эме кылыш керек. Кандайдыр бир деңгээлде кредиттик уюмдар өздөрүнүн жанагы тапкан пайдасынын кандайдыр бир жанагы бөлүмүнөн баш тартып, ошол эле учурда ошонун эсебинен кандайдыр бир калк кичине абалын оңдош керек. Жанагы аябай чоң миллиарддаган суммалардын айтылып атат да, 18-16 миллиард, 30 миллиард. Бул деген нерсе бүгүнкү күндө Кыргызстандын карапайым калкынын көз жашы. Биздин энелердин, аталардын көз жашы ошолор. Ошолор торпогун сатып, барып көрүп аткан телевизорун сатып, башында тумагын сатып, барып балдар Россияда иштеп барып жөнөткөн акчасын барып ыйлап сыктап барып жебей ичпей ошону төлөп атат. Кой, мен ушул жерден карыз болуп калдым эле, төлөшүм керек. Биз бул саясатты өзгөртпөсөк, тилекке каршы, бул Кыргызстанда бир чоң бир конфликтке алып келиши мүмкүн. Көрүп атпайбыз, барып ушул жерди өрттөйбүз, жанагы кредиттик компанияны жабабыз, бул кеңсе жабылыш керек дегенге чейин барып атат.
бул деген нерсе бул эгер ушул ойдон тем койсок бул өтө бир чоң бир конфликтке алып келет да. Рахмат. Жылзайымдын сөзүндө кичине мындай кошумча бир ремарка, бул 44% деген азыркыда нерсеге мен силерге айтып атам, 44% эмес да эсептеген. Ал 50%, 50-60% чыгат эгер математика эсептейт. Эмне эсептеп мен акырына кармап турдум, бул маалыматты бир жылда канча күн бар? 365 күн. 365 күн канча күн биз иштейбиз? Эмгек кодекси негизинде. 20 күн, 22 күн биз иштейбиз бир айда. Ошонун ичинен биз эсептеп чыга турган болсок, 22 күндөн 8 күнүн эгер 12 айга көбөйтсөңөр 96 күн. 96 күн бул канча ай? 3 ай, 3,5 ай. 3,5 ай бул ашыкча процент төлөөдө кирет. Урматтуу туугандар. Ошол себептен 44% азыр керектер төлөп атам деп сүйүнүп атат. Бирок айтып коюңуз, 44 эмес, 50% төлөп атасың. Сер болгон дем алыш күнүңөр да эсептелинбейт. Керек болсо 1-январ күнү сиз эсептелсеңер, сер эзе алсаңар дагы, бирок 1-январда сердин пайызыңар туу берет. 8-мартта эзе аласаңар, эзе ала берет, бирок сердин пайызыңар туу берет. Пайыз алганда айтып коюн, ошондо кичине эсеп кысап кылгыла. 3 ай ашыкча пайыз төлөйсүң. Рахмат. Урматтуу тараптар, сиздерге рахмат, аудитория сиздерге рахмат. Макул, мен бир нерсени гана айткым келет да. Макул, Кыргызстанда бир кредиттик компания болсун, макул 10 000 болсун. Бирок ушул кредиттик компаниялар дагы саясаттын негизинен же балким өзү иштете албады, бирок бир адамдын өлүмү барлык нерседен жогору турат. Биз ушуну эске алалы. Биз 2% эле болду деп коомчулукка мындай бир жооткотууга мен кошулбаймын. Кыргызстандын негизги байлыгы бул эл, акча эмес. Бир адамдын өлүмү бул трагедия деп билишибиз керек муну. Ооба, ошондуктан мен сергек болууга чакырамын. Сиздерге рахмат, Салам мырза. Биз бул темага кредиттик саясат күзөтөбүз, кайра кайтышыбыз мүмкүн. Бирок кийинки көрсөтүүлөрүбүздө балким бир төмөнкү бир пайыздарда дейбиз, балким пайызы жок кредиттер жөнүндө сөз кылышыбызды мен тилеп кетет элем. Рахмат сиздерге. Аудитория сиздерге рахмат. Сиздерге рахмат. Ушун менен бүгүнкү бетме-бет ток шоубуз аяктады. Кайрадан көрүшкөнчө ассалому алейкум. Сиздерге да рахмат.